Саламатсыздарбы, эфирде кабарлар маалымат программасы, аны менен таныштырып, студияда мен Адина Досумбетова. Алгач бүгүнкү күндүн негизги темаларынан кыскача. Туристик сезон башталды, чет-элдиктерди иренжиткен жагдайлар. Жалал-Абад шаардык кеңешиндеги ийгилик коалициясы тарады. Кала мэрин шайлоодогу саясий оюн. Түтүндүн жытынан арылбаган эл. 100дөн ашык үй бүлөнүн үнүн ким угат? 10 жылдан бери түтүн арасында жашап келген 100гө жакын үй бүлөнүн нараазычылыгы тууралуу мен Айдай Биделбек кыз айтып берем. Баткенде көп кабаттуу үйдүн жери талашка түштү. Акыйкаттык ким тарапта? Ош шаарында 10 күн бою акысыз ооз ачар уюштурулат. Соо ишти уюштургандар кимдер? Кыргызстандын түштүгүнө туристтердин келүүсү акыркы жылдары солгундап кетти. 10 жыл мурда 10 миңден ашуун турист келген болсо, өткөн жылы 3 миң гана саякатчы келгени ага далил. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарына келген саякатчылардын кескин азаюусу жетишерлик деңгээлде шарттардын түзүлбөгөнүндө дешет адистер. Туризм тармагындагы мүчүлүштүктөргө Чынарбек Алипбеков токтолот. Саякатчылардын биздин өлкөгө келишинин азайып жаткандыгынын негизги себеби Кыргызстандын түштүк аймагында туристтерге жетиштүү деңгээлде шарттар түзүлгөн эмес. Атай кетсек, мамлекет тарабынан алардын коопсуздугу көзөмөлгө алынганы менен тейлөө жагынан башка коңшу өлкөлөрдөн бир канча тепкич төмөн. Ошол себептен көпчүлүк учурда Ош шаары транзиттик гана кызмат аркылап калып жатканы айтылууда. Кытайга кетип Өзбекстандан чыккан саякатчы бир күн эле жатып эле сразу өтүп кетет. Бул жерде саякатчы бир күн жатып Тажикстанга өтүп кетет. Бирок Тажикстанда немеге 10 күн жүрөт? Немеге Ош, ушул Ташкент, Самарканд, Бухарадан жашы улуу Ошта туристтер бир күн эле туруп кетип атат. 3000 жылдан ашык тарыхы бар жерде туристтер бир күн эле транзит шаар болуп калып атат. Адистер кошумчалагандай, Кыргызстанда туристтерди тартуунун конкреттүү кадамдары башталып элек. Жеке ишкерлер гана мейманканаларды салып, туристтик фирмаларды ачып, өз алдынча иштеп келет. Жыл сайын сезон башталарда өнүккөн өлкөлөрдө эс алуучу жайларды көргөзгөн атайын жарманке болот. Кыргызстан болсо ошолорго да катыша албай жатат, дейт адистер. Японияда болот, Австралия, Малайзия, Сингапурда боло турган чоң эл аралык ярмаркалар бар. Ошо жерде өзүбүздүн продукцияны туугандар Ош 3000 жылдан ашык болуп тарыхый шаар. Буну тарыхыны күндөп, айлап өргөнсө болот. Ошо буклеттарын дейбиз, продукциясын ошо жерге барып жайып көрсөтө албай жатабыз. Ал эми Ошко келген туристтерди тейлөө учурда бир аз көңүл бурууну талап кылып жатат. Көбүнчө саякатчыларды туристтик фирмалар гана калаадагы тарыхый жайлар менен тааныштырып, саякаттагандар аз болсо да келип жатат. Фирмаларга мамлекет тарабынан колдоо деле болбойт. Бул тармак эми өнүгүп келе жаткандыктан жасай турган иштер көп экендигин адистер билдиришти. Саякаттап ушу табиятка чыгып, тоолорго чыгып келишини, же болбосо бир биздин арча токойлор бар, же мына Жаңак токойго барып келишини каалайт. Ушул жактарга алып барып келүү үчүн маршруттар түзүлөт. Эми ал жерде канчалык деңгээлде шарт эми бизге белгилүү. Эми бул тармак өнүгүп келе жатат. Эми бул тармакта көп жасала турган иштерибиз көп деп ойлойм. Маалыматка караганда Кыргызстанга 44 мамлекеттин жарандары визасыз кире алышат. Учурда Ошто 37 туристтик агенттик иш алып барууда. Өткөн жылы Ошко 30 миңдей турист келсе, алардын 28 миңи ички саякатчылар болгон. Эскерте кетсек, 2009 жылы Ош шаарына чет элдик 19 миң турист келип кеткен. Алар менен иштеген 50 туристтик фирма каланын казынасына 1 миллион 800 миң сом киреше түшүргөн. Чынарбек Алипбеков, Нурсултан Абдыкерим уулу, Ынтымак. Жалал-Абад шаардык кеңеши ийгилик коалициясын таратып, үлгүлүү шаар үчүн деген аталышта жаңысын түздү. Түзүлгөн коалиция азчылыкта калган ата журттан өз талапкерин чыгарды. Ал эми оппозициядагы фракциялардагы ошол эле партиядан талапкер көрсөтүштү. Учурда мэрлик кызматты бир фракциядан 2 талапкер талашууда. Темага кабарчыбыз Кабылбек Көчкөнбай уулу токтолот. Курамында КСДП, Мекеним Кыргызстан, Ата журт республика фракциялары менен 7 ай иштеген ийгилик коалициясы 2 майда расмий таратылды. Анын ордуна КСДП, Өнүгүү жана Мекеним Кыргызстан фракциялары биригип, жаңы коалиция түзүштү. Бүгүнкү күндө коалициянын атынан мэрдин кызматына Тагай Мураталы Абдыкарышев шайланып атат, көрсөтүлүп атат. Төраганын ордуна Жолдошев Айбек
СДПКдан Долг Бекович талапкерлигини сунуштап атышат. Ал эми ачылыкта калган фракциялардын депутаттары коалицияны алардын катышуусу жок эле таратып, кайра жаңысы түзүлгөнүн айтышат. Мунун баары учурдагы саясий абалга байланыштуу болуп жатканын ата журттун депутаттары ачыкташты. Эки кандидаттын ушу ата журт фракциясынын депутаты, бирөөсүнү ата журт фракциясы саясий кеңеши Жалал Абадтагы ата журт партиясынын мүчөлөрү көрсөтпөй койду. Көрсөтпөй койгондон айласыздан башка партияларга барып, ошол партиялардын башын бириктирип көпчүлүк коалиция түзүп, ошол менен ошол жактан кандидаттыгын койдуруп, ошол жактан барып атат да. Бир фракциядан Шайырбек Ташиев жана шаардык кеңештин төрагасы Мураталы Тагайевтердин талапкер болуусу коомчулукта да кызуу талкуу жаратууда. Анткени оппозиция менен коалициянын бир партиядан эки талапкер чыгаруулары күтүлбөгөн. Ал эми саясат талдоочулар эки талапкердин тең мээрлик кызматка тажрыйбасы жетиштүү деген пикирде. Мен ойлойм, ушу алдыдагы шайлоо курч мүнөздө эле өтөт. Себеби экөөнүн тең канчалык бир деңгээлде саясатта болобу, экөөнүн тең ушу танылган жагы бир топ. Ошентип кала башчылыкка эки талапкер чыгарылды. Мыйзамга ылайык шайлоого 5 жумуш күн калганда талапкерлерди каттоо токтотулат. БШКдан билдиришкенде белгиленген мөөнөттө эки гана талапкер арыз жазган. Тийиштүү кызматтан кошумчалашкандай Жалал Абад шаарынын мэрин шайлоо 11-июнга белгиленди. Анда шаардык кеңештин 31 депутатынын кеминде 16 добушун алган талапкер жеңишке жетишет. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Шайыр Зайырбек уулу, Жалал Абад шаары. Кара Суу районунун Кызылкыштак айыл өкмөтүндө 100 үй бүлө түтүндө жашашат. Мындай абал 10 жылдан ашын убакыттан бери уланып келет. Анткени акеташ чыгаруучу завод менен үйлөрдүн аралыгы бир гана көчө бөлүп турат. Токтобогон түтүндүн жытынан качып бөлмөдөн чыкпай жашашат. Айыл элинин кайрылбаган жери калган эмес. Түтүндө жашап жаткан элдин наразычылыгы тууралуу алдыдагы материалда. Мында чогулгандар Кызылкыштак айыл аймагынын Катта Терек көчөсүнүн жашоочулары маал-маалы менен ушинтип жолугуп көйгөйлөрүн айтып алышат. Бирок жашоочулардын үнү ушул жерден башка жака жетпей калып кетет. Буга 10 жылдан бери заводдун көчүрүлбөй жаткандыгы мисал. Жашоочулардын болсо бир эле талабы айылды каптаган кара түтүндөн арылуу. Эшиктерди немалар постоянно тазалайбыз, айнектарды жабабыз. Эшик терезелерибиз ар дайым жабык болот. Антпесе баарыбызды түтүн каптап кетет. Бир тазалоочу жерибизди кайталап 100 жолу тазалайбыз. Сыртка эч нерсе да кое албайбыз. Кайрылбаган жерибиз калбады. Эмне кылышты деле билбей калдык. Бул айылда жалпы 100дөн ашуун үй бүлө жашайт. Алардын көпчүлүгү 2000-жылдары чек катары алып үй тургузуп көчүп келгендер. Айыл жаңы түптөлгөн жылдан бери эле ак кара аралаш чаң менен жашап келишет. Анын кесепетинен түрдүү ооруларга кабылышкандары да бар. Балдарыбызга таасир кылады. Балдарыбызды ойлоп жатабыз. Жаман таасирин тийгизип атат. Аллергия, тери оорулары күчөдү. Чоң аялдар болсо буулат. Терезе эшиктерди ача албайбыз. Экетек инспекцияга кайрылганбыз. Алар өзүңөр баарын көрүп туруп келгенсиңер. Булар илгертен бери иштеп келишет деп кетип калышты. Түтүнү уже накамызга тияды, аллергия кылып бугады. Кетте хотеллерди көпрок. Битте кошунуга азар берсе, төрү долтура албайбыз. Жайдын күнү болсо дагы үйдөн чыкпайбыз. Завод бир күн дагы дем албай иштейт. Күн сайын ушул абал, кара түтүн. Канчадан ушудан азап чегип атабыз. Кызылкыштак айыл өкмөтүнүн Катта Терек көчөсүнүн 100гө жакын жашоочулары түтүн арасында жашап келет. Анткени бул жерде жайгашкан акиташ чыгаруучу завод менен үйлөрдүн аралыгы 10 метрди гана түзөт. Кыш мезгили болобу же жайындабы жашоочулар эшик терезеси жабылган бөлмөдөн башка жерге олтура алышпайт. Жашоочулар айыл өкмөткө бир нече жолу кайрылганын айтышса, жергиликтүү бийлик расмий кат келбегенин билдирет. Заводдун аянты 50-60 сотукты түзүп, жеке ишкерге буга чейин сатылып кеткен. Бирок биз аларды ордунан таба алган жокпуз. Эми азыркы күндө элдер айыл өкмөткө кайрылса, биз ошонун арыздын негизинде биз экотех инспекция, экология ошолор менен совместный чогуу болуп, комиссия түзүп туруп, буну бир чечимин чечишке аракет кылабыз. Фильтр коюлуш жагын бир караштырып көрүп туруп, ушу маселени чечебиз да. Жергиликтүү бийлик акиташ чыгарчу заводду да, элдерди да көчүрө алышпастыгын билдирет. Анткени аталган айыл аймакта жер маселеси тартыш. Мындан улам экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекция менен биргеликте карап чыгышат. Бирок 100дөн ашуун үй бүлө качан түтүндөн арылат азырынча белгисиз. Жергиликтүү бийлик муну так айта албайт. Айда Биделбек кызы, Азан Бузреков, Ынтымак.
Бурлайдын өліміне жол бергендер катуу жазаланышы керек. Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков бүгін премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин алдына ушундай талап койду. Милициянын мындай шалакылыгы, жоопкерсиздиги жана кесипкөйлүктүн алсыздыгы элдин наразылыгын туура эле жаратып жатат. Кызын өлүмүнө айыптуулардын барын катуу жазалоону, кызматтан алгандан баштап кылмыш жообуна тартууга чейинки чара көрүүнү талап кылам, деди Жээнбеков. 29 май күнү Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө 20 жаштагы Бурлай Турдалы кызын ала качып бараткан киши аны мыкаачылык менен бычактап өлтүрүп, андан кийин өзүнө кол салган. Маркумдун жакындары окуя үчүн милицияны айыптап, кыздын өлүмүнө күнөөлүү адамдарды жазалоону талап кылууда. Прокуратура милиция кызматкерлерине шалакылык беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Баткен шаарындагы 10-га жакын көп кабаттуу үйлөрдүн айланасынын тосулушу жергиликтүүлөргө ыңгайсыздык жаратууда. Жердин туура эмес ээленишинен улам тротуарлар жабылып, өмүрүн тобокелге салган тургундар унаа жолдон жүрүүгө аргасыз. Алган эмес, өзгөчө кырдаалдар учурунда унаалар батпай, өрт өчүрүүдө дагы бир топ кыйынчылыктар жаралат. Кененирээк кесиптешим айтып берет. Баткен шаарындагы Хаджаева көчөсүндөгү 10-га жакын көп кабаттуу үйлөрдүн айланасын жашоочулар тосуп алышып, ошол эле жердеги жашоочуларга көйгөй жаратууда. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар учурунда унаалар батпай, өрт өчүрүүдө да бир топ кыйынчылыктар пайда болот. Тосуп алган бул этажда болбойт го эми. Тияк биягынан алыгы пожарный келсе, скорый келсе кире албайт. Мурдагы жылы пожар болду, мына подъездде ар жактан терезеден бар жогун ыргытып, шояктан неме кылдык. Рызбан Абдыразакова да аталган көчөдөгү номер 7 көп кабаттуу үйдүн 2 кабатында жашайт. Кээде балкондон буюмдары түшүп кетсе, жумалап ала албай калган учурлары болгон. Кээде ушу балконго же ушу тоскону менен эме кылабыз. Эши бул эми өз көбүнчө Москвада жүрөт. Эши култап кетип калган күндөр болду. Акырында мен айттым, дарбазаңды ачып кой. Мен балдарымдын, неберелеримдин кийимдери түшүп кетет. Аны мен алышка кыйын болуп атат. Бир жумалап ушул жерде жатып калып атат. Бир дарбазасын араң ачырганмын. Сиздер көрүп турган бул жол Баткен шаарындагы Хаджаева көчөсү. Ал эми бул жолдун четинде бул жөө жүргүнчүлөр үчүн атайын бөлүнгөн тротуар. Бүгүнкү күндө бул жолдо адамдар жөө жүргүнчүлөр жүрбөстөн мынтип тосулуп жеке менчикке айланган. Андан сырткары аталган үйлөрдүн айланасындагы жер тилгеси да бирдей бөлүнбөптүр. Бул көйгөй боюнча тургундар тиешелүү кызматтарга кайрылышкан, бирок көңүл бурулбаган. Ал эми жергиликтүү бийлик тосмолордун мыйзамсыз экенин айтышат. Жалпы пайдалануучу жерлерди биз эч качан өзүнчө бере албайбыз. Сиз келип кайрылсаңыз мага ушул жерди мен тосуп алайын же пайдаланууга просто эле мындай эмеге же болбосо бир камак коеюн десеңиз, сөзсүз түрдө о требование бар. Баягы жерде жителдерден собрание чогулуш өтүш керек. Общественный собрание өткөрүп туруп, квартал жетекчиси аны протокол менен алып келип, жителдер кол коюп, бардыгы макулдук болгондон кийин биз кабыл алабыз. Ансыз кабыл албайбыз биз комиссияга. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиргендей, мыйзамсыз курулган тосмолор алынып, аянттар бошотулат. Буга баш ийбегендер тиешелүү органдарга өткөрүлөт. Фируза Аскарбек кызы, Жыргалап Дежелил уулу, Ынтымак, Баткен шаары. Рамазан чатыры социалдык долбоор орозонун акыркы 10 күндүгүндө ооз ачарга чакырат. Демилген Ума Ислам журналы көтөрүп чыккан уюштуруу кызматтар журнал тарабынан болсо, калганы демирчүлөрдүн көмөгү менен өтөт. Ифтарлыкка күнүнө 200дөн аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү чакырышат. Андан сырткары ооз ачарга Ош шаарындагы тазалык жана жашылдандыруу чарбак комбинатынын кызматкерлерин дагы алып келишет. Рамазан чатыры буга чейин 3 жылдан бери Бишкек шаарында өткөрүлүп келген. Аймактарды өнүктүрүү жылына карата Ош шаарында алгачкы ирет өтүүдө. Бүгүн башталган Рамазан чатыры орозо бүткөнгө чейин улантылат. Бул жерге андан сырткары ар кайсы улуттардын, ар кайсы диндеги адамдардын өкүлдөрүн андан сырткары жашына карабай, кары жаштыбай баарын чогултуп бир чатырдын алдына Кыргызстан элдеринин ынтымагын бекемдөө максатындагы алдына койгон иш-чара. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталды. Дагы башка маалыматтарды биздин сайтыбыздан окусаңыздар болот. Ынтымак чекет KG ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Программабызды жыйынтыктайбыз. Алдыда барай тууралуу маалымат кечиңиздер көңүлдүү улансын.